жаргылчакка буудай, арпа жанчып, андан нан бышырып, казанга тамак жасап, колу бош деген күнү жүн тутуп, кийим токуган кыргыз апаларынын эртеден кечке чейинки түшүгү түгөнбөгөн күнүмдүк турмушун Арузат Шайыр апалар тобу театрлаштырылган көрүнүштө мыкты чагылдырып беришти. Семизбил айыл өкмөтүнүн аялдар кеңеши уюштурган бул иш чаранын максаты аялдардын коомдогу оордун даңазалоо жана кыргыздын салт санаасын, үрп адатын жайылтуу болуп саналат. Зордук зомбулукка карата кайнене менен келиндин ортосунда, ата менен баланын, эне менен кыздын ортосундагы ушундай концерттик программа менен айкалыштырып, кыргыздын каада салтын көрсөтүп, мисалы үчүн бүгүн ошо кыргыздын ата-бабабыздан калган арпа кууруп, жаргылчак тартып, оп майданды ырдап, өзүбүздүн салымыбызды кошуп, энелерге көптөгөн семинарларды, окууларды өткөрүп келебиз. Мамлекет башчынын улуттук нарк жөнүндө жарлыгына ылайык энелер күнүнө арналган эне өмүр башаты аталышындагы майрамдык кече Кочкор районунун 11 айылындагы аялдар кеңешине мүчө айымдардын башын бириктирди. Мындай саамалык маанилүү даталарда, майрамдарда дайыма өткөрүлүп келет. Буга чейин үйдө олтурган үй кожойкелерин коомго аралаштыруу максатында апалар арасында сынак уюштурулган. Актерек, көктерек кароо сынагы өттү. Бул Кочкор районунда 33 айылдан ар бир айылдан үйдө отурган кожойкелердин арасында таланттуу кожойкелерди коомго аралаштыруу боюнча сынак абдан жакшы өтүп, март айында финал, 8 мартта финалын өткөздүк. Кечеде элеттеги коомдук иштерге активдүү катышкан апаларга Республикалык аялдар кеңешинин датка айым, мээримдүүлүк төш белгилери жана ардак грамоталары тапшырылды. Каражаттарды бөлүп берип, аларга белек бекчек приздерди коюп, аялдарды ушундай багы бош убакытларына да бош кетирбей, мына ушуларды тартканга аракет кылып атышат да. Анан эң негизгиси эле бул балдарды тарбиялоодо аялдын ордун баса көрсөтүп атышат. Эне үйдүн куту, мамлекеттин туткасы, адам баласына мээрим төгүп, муунга тарбия берип, мамлекеттин пайдубалын түптөп, улуттун дилин, тилин, каада салтын муунга өткөргөндүгү менен улук. Белгилей кетсек, ар бир жылдын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Айжамал Болот кызы, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Кочкор району.